Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен дагы бир видео жасоочу программа менен таанышабыз. Ал үчүн биз Play Marketке кирип, издөөчү жолчого Scumpa деп жазабыз. Биз иштей турган программа Scumpa Video деп аталат. Scumpa деп жазабыз. Scumpa деп жазганда мындай значогу бар программаны сунуш кылды. Биз бул жерден установить дегенди тандайбыз дагы көчүрөбүз. Ал эми төмөн жакта ушул Scumpa менен кантип иштейт, ушул жөнүндөгү видеолор бар. Жана андан да төмөнүрөөк түшсөк, ушул Scumpa'га окшош фоторедактор бир нече сайттарды, приложениелерди сунуштайт. Scumpa 38 мегабайтка жакын болгон программа экен. Азыр биз Scumpa'ны орнотуп, андан кийин иштетип көрөбүз. Бул жердеги жашыл толгонго чекти күтө турабыз бир аз. Андан кийин бизге программа орногондон кийин кантип иштетебиз. Ошол боюнча кетебиз. Бир аз күтүп турсак, программабыз орнойт. Биздин программабыз көчүп бүтүп калды. Да бир аз күтсөк көчүп бүтөт. Установка кетип атат азыр. Установка болгондон кийин бизде бул жерде открыть деп чыгат. Дароо эле ушул открытьты басып иштесеңиздер дагы болот. Ал эми ушул Scumpa телефонго көчкөндөн кийин кандай значок пайда болот экранга. Экранга ушундай белгидеги программа орноду. Эми иштөө үчүн ушул Scumpa дегенди басабыз. Басканыбызда бизге ачылат, анан төмөндөгүдөй терезелер чыгат. Бул жерден биз разрешить дегенди басып, окей, бизге түшүндүрмө берип атат. Ал эми жаңы слайд түзүш үчүн биз бул жердеги плюсту басабыз. Ошондой эле жаңы слайд түзүш үчүн галереядан, Facebook, Instagram соц тармактарынан дагы сүрөт алсак болот. Биз жаңы видео түзөбүз. Плюсту бастык. Плюсту басканда биздин телефондо сакталган сүрөттөрүбүз чыгат. Бул жерден биз кайсы сүрөттөр менен иштей турган болсок, ошол сүрөттөрдү тандайбыз ирети менен. Эгерде бул жерде ашыкча тандап алган болсок, өчүрүү үчүн мына жердеги X'ти басып коюу жетиштүү. Ал эми ушул жасай турган слайдыбызга видео кошуу керек болсо, экинчиде турган видео дегенди тандап койсок болот. Бул жерден ошол өзүбүздүн телефондогу видеолор ачылат. Ошолордон тандап коебуз видеону. Андан кийин биз баарын алып бүткөндөн кийин галочканы басабыз. Галочканы басканда мынакей бизге ирети менен коюлду. Ошондой эле бизде азыр мына сүрөт ашыкча болуп калды дейли. Ушул сүрөттү өчүрүш керек. Биз бул жака өтүп кеттик. Өчүрүү үчүн ушул сүрөттү басып турсак, оң тарапта корзинанын сүрөтү чыгат. Корзинаны басып коюу менен өчүрсөк болот. Ошондой эле мына жердеги экинчи жана үчүнчү сүрөттүн орду алмашып калыптыр. Ал үчүн биз экинчи сүрөттү же үчүнчү сүрөттүн бирөөсүн басып турсак, ушундай ачылат. Бул жерден өйдөгө түртүп койсок, орду алмашып калат. Эми биз ушул жасап аткан слайдыбызга переход берүү үчүн биринчиде турган переходду басабыз. Бул жерден переходдун түрлөрүн тандасак болот. Же болбосо ар бирине өз-өзүнчө переход бериш үчүн ушул өйдөгү тараптагы белгини бассак болот. Ал эми текст жазуу үчүн ушул ар бир слайддын тушундагы А дегенди бассак, ушундай значок чыгат. Бул жерден введите текст деген жерге текст жазабыз. Мисалы үчүн бул жерге мугалим деп жазайын. Төмөн жакта түрлөрү, түсү, башкача айтканда, түсүн тандап окей. Бул жерде шрифтти өзгөртсөк болот. Ошондой эле курсив менен жазсак болот. Андан кийин галочканы бастык. Ал эми азыр карасаңыздар, биринчи, экинчи бардык слайдка окшош
переход коюлуп калды. Ал эми экинчи слайдка башка переход коюш үчүн ушул белгини басабыз. Басканда мына шакекче түрүндө переходдордун түрлөрү бар. Биз кааласак мынтип айлантып койсок болот, кааласак колубуз менен тандап койсок дагы болот. Тандагандан кийин бул жердеги галочканы басабыз. Ал эми 3-чү слайдка дагы переход коелу. Галочканы басабыз. 4-чү слайдка дагы переход коебуз. Переходдун түрлөрүнөн тандап видеого дагы переход коюп коелу. Галочканы басабыз. Ал эми музыка коюш үчүн бул жердеги нотанын белгисин басабыз. Бул жерде импорт деген телефонубуздун ичиндеги музыка. Ал эми бул ушул Скумпанын өзүнүн музыкалары. Менде телефондо музыка жок. Скумпанын өзүнүн музыкаларын тандадым. Выбрать. Бул жерде ушул сары толгочекти күтө турабыз. Ошондо ушул музыка биздин слайдка коюлат. Музыкабыз коюлду. Ал эми өзүбүз үн коштой турган болсок, бул жердеги микрофонду басабыз. Басканда разрешение сурайт, разрешит. Бул жерден музыканын үнүн бир аз төмөндөтүп алабыз. Себеби музыка менен биздин сөзүбүз аралашып кетет. Анда эми сүйлөшүш үчүн бул жердеги микрофонду басасыз. Бизде азыр X рекордер иштеп аткан үчүн микрофонубуз иштебейт. Кайра токтотуш үчүн ушул жердеги стоп деле басып коебуз. Музыканы көтөрүп коеюн бир аз. Андан кийин слайд-шоуга кеттик. Кийинки кадам кантип рамка коебуз. Рамканы басабыз. Бул жерден ушул түрлөрүн тандап алсаңыздар болот. Рамканын. Андан кийин рамка койгондон кийин артка кайтабыз. Артка кайтуу үчүн мына өйдөдөгү назад деген стрелканы басабыз. Кийинки кадам ушул берилген слайддардын убактысын бир аз чоңойтуп же кичирейтүү. Ал үчүн бул жердеги сааттын сүрөтүн басабыз. Бул жерде убактысы ар бир слайддын канча секундада алмашышы биз бир аз чоңойтуп же кичирейтип койсок болот. Бизге ушул жетиштүү. Артка кайтабыз. Эми ушул слайдыбызды көрүш үчүн могу жердеги плейди басабыз. Кайра токтотуу үчүн ушул стопту басабыз. Соц тармактардан дароо эле бөлүшкүңүз келсе, бул жердеги поделиться деген кнопканы басасыз. Ал эми сактайм десеңиз галереяга бул жердеги 3 чекитти басып, сохранить в галерею дегенди тандайбыз. Ушул жердеги көк сызык толгонго чекти күтүп турабыз. Ошондо биздин жасаган слайдыбыз, видео сабагыбыз же болбосо презентациябыз өзүбүздүн галереяга, телефондогу галереяга сакталып калат. Сакталгы чекти бир аз күтө турабыз. Дагы бир айтчу жагдай, бул жерде Скумпа деген водяной знак чыгат жана качествосы стандартный болот. Скумпа деген логотип чыкпаш үчүн платный контенттен пайдаланыш керек. Качествоны бир аз жогорулатыш үчүн, бирок стандартта да сонун чыгат. Платный контенттин колдонушубуз керек. Но биздин жасаган слайдыбыз сакталды. Биринчиси ушул Скумпанын өзүнүн эсине сакталды, экинчиси биздин телефондогу галереяга сакталды. Ал үчүн галереяга киребиз. Көрүш үчүн галереяга кирип, бул жерде Скумпа видео деген папкадан чыгат. Скумпа видео дегенди тандайбыз. Жана ошондой эле жасаган слайдыбызды көрөбүз. Мына биздин жасаган слайдыбыз азыркы.
Мына биздин жасаган слайдыбыз. Кааласаңыз ушул слайдты төмөн жактан бөлүшсөңүз болот. Кааласаңыз өзүңүздүн галереяңызга сактап койсоңуз болот. Иштөөгө оңой жана жеңил программа бул Skumpa.